Жолдош полковник 92-840 аскер бөлүнүп өз курамы Сары Таш окуу борборуна жол жүрүүгө даяр. Жол жүрүүгө буйрук кылам. Жол жүрүү төмөнкү маршрут боюнча уюштурулсун. Жыйналуу жери Сары Таш Ч+10:00 өздүк курам жыйналуу пунктусуна жыйналсын. Жол жүрүү ылдамдыгы 35-40 км/саат. Техникалар аралыгы 100 метр. Чектелген жерлерде жүрүү аскер техникалар аралыгы 50 метр. Артиллериялык жыйын биз үчүн өтө маанилүү. Аскер бөлүктө алган билимдерибизди бул жакка келип, практика жүзүндө ок атуулар менен коштолот. Бул жыйын биздин күжүрмөнүн деңгээлибизди ашырууга жардам берет. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин даярдоо мерчеми негизинде түштүк батыш оперативдүү кол башчылыгынын кошундары бөлүкчөлөрүнүн артиллерия бөлүкчөлөрү менен биргеликте жайкы окуу мезгилинин артиллерия жыйыны уюштурулууда. Негизги артиллерия жыйынынын максаты жалпы аскерлер менен артиллерия бөлүкчөлөрүнүн күжүрмөн тапшырма аткарууда биргелешип күжүрмөн тапшырманы аткаруу болуп эсептелинет. Бул жыйындын жыйынтыгында ар бир артиллериялык бөлүкчөлөр жана өздүк курам өздөрүнүн практикалык деңгээлин жогорулатат. Артиллериялык лагердик жыйынын ачылышы менен куттуктайм.